Бисмилля, алхамдулилля, вассалату вассаламу аля расулилля. Аллах субхана ва таала өзүнүн пенделерин бул дүйнөгө сыноо үчүн жаратып, эми жаратып эле койбостон ошол пенделерин өзүнүн алдына татыктуу сый урмат менен келүүсү үчүн тынымсыз пайгамбарлар жөнөтүп турган. Эми акыркы үммөткө дагы Аллах таала пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламды жөнөтүп, ошол пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам ар бир инсан үчүн, инсандар эле эмес, инсандар жана жиндер үчүн жетиштүү болгон пайгамбар болгон. Эми ошол пайгамбарыбыз алейхиссалату вассалам өзүнүн жашоосунда көрсөтүп, айтып, түшүндүрүп берип кеткен ар бир жакшылык эшиктер жана ошондой эле сактануу керек болгон жамандык эшиктердин бардыгынан эч бирин калтырбай пайгамбар алейхиссалам көрсөтүп берип кеткен. Же пайгамбар алейхиссалам өзү айтты, же болбосо сахабалар сурап, анын суроолоруна жооп берди. Ошондой нерселердин бири Аллах тааланын алдында эң сүйкүмдүү болгон амал. Айша энебиз риваят кылат, пайгамбар алейхиссаламга суроо берилди: "Айюл а'мал ахаббу илаллах?" Аллах таалага эң сүйкүмдүү болгон амал кайсы деп суралды эле. "Адвамуха ва ин қалла." Ар дайым уланып турганы, эгер ал аз болсо дагы деп айтты пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Демек ушул жерден биз билебиз, инсан кайсы бир амалга адат кылган болсо, ал көппү же азбы, ошол амалы Аллах тааланын алдында сүйкүмдүү. Инсан өзүнүн нафсин ушунчалык бир кыйнап, ушунчалык бир машакат чегип, ибадат амалдарды аткарып, анан чарчап кулап калып, анан кийин ошол боюнча ошол амалы калып калгандан көрө, аз болуп, бирок ар дайым уланып турган амал Аллах тааланын алдында сүйкүмдүү. Эми ошол амалдардын ичинен дагы сүйкүмдүүсү кайсы? Аллах тааланын алдында амалдардын Аллах таала өзү буйрган амалдар жакшыраак. Алар фарз амалдар. Кандай? Түнү бою уктабай тахажжуд намазын окуганга караганда, эртең мененки багымдат намазынын 2 рекет фарзы жакшыраак деген сөз. Же болбосо жыл бою орозо кармагандан ибадатка караганда, Рамазан айындагы бир күндүк орозо жакшыраак. Же толтура эсепсиз садакаларга караганда важип болгон, фарз болгон зекетин берип коюу жакшыраак деген сөз. Эми адат, инсан кайсы бир амалды өзүнө адат кылган болсо, ошол Аллах тааланын алдында сүйкүмдүүрөөк деп айттык. Бул албетте инсандын Аллах таала үчүн, Аллах тааланын ыраазылыгын гана максат кылдым деген ихласына жараша. Эгер инсан мына ушундай ихлас менен кайсы бир амалды аткарган болсо, дагы бир артыкчылыгы, инсан эгер кандайдыр бир ооруу себебинен же үзүр башка себептерден ошол амалын аткарбай кала турган болсо дагы, инсан ошол амалынын сообун толук алат. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын хадисин риваят кылат. Жабир ибн Абдуллах ал-Ансари радиаллаху анху айтты: "Кала кунна ма'ан наби саллаллаху алейхи ва саллам фи газатин." Биз пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам менен газватта бирге болдук эле. Факала, ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам айтты: "Инна бил мадинати ла риджалан ма сиртум масиран ва ла катa'tum вадиян илля кану ма'акум." Албетте, силер канча бир жолду басып өтпөгүлө, канча бир өрөөндөрдү кесип өтпөгүлө, Мадинада калган бир кишилер бар, алар ушул амалдарда силер менен толук шериктеш. Хабасахумул марод, аларды ооруу кармап калды деп айтты. Башка бир риваятта илля шаракукум фил ажр, албетте алар сөзсүз силер менен соопто шериктеш боло берет деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты. Албетте инсан кайсы бир жакшы амалга ниет кылган болсо, эми ошол амалын кандайдыр бир себептерден улам аткара албай калса, ошол амалын, демек ал ниетине жараша сооп алат. Ал эми инсан кайсы бир амалды адатка айландырган болсо, адат ал кандай? Ал ар дайым намазды жамаат менен окууга адат кылган эле. Кайсы бир күн келип, ал ооруу себебинен же уктап калып, жамаатка жетише албай калган болсо, жамаатка бара албай калган болсо, анда ал ниетин эмес, ошол жамааттын сообун толук алат деген сөз. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Ида марадал абду ау сафара кутиба лаху ма кана я'малу муқиман сахихан." Эгерде инсан ооруп кала турган болсо, же сапарга чыга турган болсо, анда ал ооруган, үйүндө жүргөн амалынын сообу толук жазылат деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты.
Демек инсан Аллах Таалага жакын болуу үчүн, Аллах Тааланын алдында бул дүйнөдө кыйналып, машакат чегип кылган ибадаттары сооптуу, же болбосо аз убакыттын ичинде көбүрөөк соопко жетүүсү үчүн ал аз болсо дагы амалдарын ар дайым улантып туруусу керек болот.